Казакстандын Экибастуз шаарынын жээпиндеги мүчүлүштүктөн улам 2 жумадан бери жылуулук берилбей калды. Кыштын кычыраган суугунда мындай окуя жергиликтүүлөрдү түйшүккө салууда. Үй ичинде да калың кийинип жүрүүгө туура келүүдө. Третий день без тепла. Ал эми Өзбекстанда энергетикалык каачылыкка кабылууда. Энергетика министрлиги жаратылыш газын экспорттоону толук токтоткондугун билдирди. Ал калктын муктаждыгын жабуу үчүн колдонулат. Учурда Өзбекстан газды коңшу өлкөлөрдөн алууга мажбур болууда. 2022 жылдын 8 декабрында Өзбекстандын энергетика министри Жорабек Мирзамахмудов Өзбекстан газды кандайдыр бир альянс же биримдик аркылуу сатып алууну пландабайт. Газ жана электр энергиясын коңшу өлкөлөрдөн алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат, деп билдирген. Ошондой эле Өзбекстандын Фергана облусундагы өнөр жай аймагына газ берилбегендиктен 10 миңдеген жумушчу ишсиз калды. Натыйжада нааразычылыктар орун алууда. Анда Шорсуф өнөр жай аймагына газ жетпей калган. Мунун кесепетинен экспортко да залкас тийүүдө. Газ жетишпей калган жери бар. Алар чоң хим комбинат курушуптур, так, аган газдан ар түрдүү материал чыгарууга болот да. Полиэтилен тиги, көп нерсе алууга болот. Ошого карата анан кышкысы суук болгондо газдын давлениясы азаят да. Ал эми Кыргызстанда даярдык алдын ала көрүлгөн. Эсептөөлөр менен кыш мезгилинде электр энергиясы үзгүлтүккө учурабайт. Учурда 360 мегаваттык энергия калкка тарboодо. Мына бизде токтогул кезинде 4-нчы агрегатты реконструкция кылып ишке киргизбеди. Ошо 360 мегаватт болуп калды. 300 мегаваттын ордуна 60 мегаватт тоже бизге дагы дополнительный электр энергия берет деп ойлойм. Биздин энергеттер болушунча даярданды. Мен көрүп атам, ар бир рестерде, ар бир пестерде ушу капремонт боюнча, текущий ремонттар боюнча, башкалар боюнча даярданып кышка киришти. Ошон үчүн мен уже көжөрмөн энергеттерди дагы эле кыштан жакшы чыгат деп ойлойм. Аба ырайы суук болгондуктан шаарларда эртең менен жана кечкисин электр станцияларына күч келет. Анткени ар бир үйдө бул учурда электр шаймандары көп колдонулат. Андыктан электр тармагын тейлөө мекемелери тургундарды үнөмдүү колдонууга чакырат. Бүгүнкү күндө ала турмасак эч кандай маселе жаралбайт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, коңшулаш өлкөлөрүбүздө азыркы энергетикалык тармакта жагдайлар бүгүнкү маалда түзүлдү, андай учурлар бар, катталып атат. Ага карабастан биздин бүгүнкү күндө биздин тармакта электр оборудование штаттык режимде иштеп атат. Ошого байланыштуу учурдан пайдаланып, мен элдерден суранып кетет элем. Бүгүнкү күндө бизде пайдалануу электр энергиясын пайдалануу 70 миллионго жетип калды, бир суткалык пайдалануулар. Бул деген сөз былтыркыга салыштырмалуу 10 миллиондон ашыкча деген сөз. Ошондуктан элдерден суранып кетет элем. Электр оборудованияларды сактоо багытында, өчүрүүлөр болбоо багытында кечки максимумдарда электр энергиясын үнөмдүү пайдаланса деп ар бир элибизден абоненттерден суранып кетет элем. Кыргызстандын электр булагынын негизин Токтогул кеси түзөт. Андан 1200 мегаваттык электр кубаты иштелип чыгат. Эгер жарандар электр энергиясын үнөмдөп пайдаланса, кыштан кыйынчылыксыз чыгып кетүүгө болот. Асылбек Байалиев, Элдер Анарбеков, ЛТР, Бишкек.